Бердике Батыралда Шүкүров көчөсүндө жайгашкан көмүр базасы бүгүнкү күндө элге тынымсыз кызмат көрсөтүп жатат. Бул жерден көмүр алуу эми эл үчүн оңой, баа болсо туруктуу. Элге туруктуу бааны сунуштоо жана үзгүлтүксүз көмүр менен камсыз кылуу максатында демилгени Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев демилгелеп, жана Альянс алтын өнүктүрүү фонду менен биргеликте ишке ашырып жатат. Бул долбоордун алкагында 10 миллион сом кайтарамдуу негизде бөлүнүп, базада кара жыра, шабыркүл, беш сары жана ак улак сыяктуу сапаттуу көмүрдүн түрлөрү сатылууда. Баалары базар баасына салыштырмалуу 1-2 сомго арзан. Ошондой эле социалдык келишимдин негизинде ишкер жыл сайын 70 тонна көмүрдү фондко өткөрүп берет. Ал эми фонд аны социалдык мекемелерге жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратып берет. Бүгүнкү күндө мындай демилге менен көмүр базалары Талас облусунун бардык райондорунда ачылып, элге кызмат көрсөтүп жатат. Ушул жерге көмүр алганы келгенбиз, аябай өкмөт жакшы ачып коюптур, жөнөкөй элге абдан пайдасы тийип, мынакей көмүрдүн сапаты да жакшы абдан. Биринчи алып жагып көрдүк, абдан жакшы иштеп атат. Отоплениеге аябай жакшы экен. Баалар болсо аябай чөнтөктөргө эми таптакыр арзан болбосо дагы жөнөкөй эл ала тургандай болгон баада экен. Ушул баа туруктуу болот деп атат. Ушул иштеп аткан адамдарга рахмат, ушундай жөнөкөй элдин камын көрүп, Кыргызстаныбыз алдыга жылып аткан рахмат.